5 каналдын төз эфиринде Шаардыктар программасы кутмандуу кечиңиздер менен. Менин атым Гүлзат Иманова. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек санитардык полигонунун башчысы Назаров Адил Качкынбаевич. Темабыз болсо Бишкек таштанды полигону тууралуу бүгүн маек кылмакчыбыз. Адаттагыдай эле студиядагы байланыш номерларыбызды көрөрмандарга эскерте кетелик. 0312 59 27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Эгерде бүгүнкү темабызга байланышкан кызыктуу суроолоруңуздар бар болсо, биз төз эфирде кабыл алганга даярбыз. Адил мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келипсиз студиябызга. Эми сиз башкарган абдан көйгөйлүү, түйшүктүү десем болот ушул Бишкек санитардык полигону. Бишкектин тургундарын көп жылдан бери ушул абаны булганышы абдан түйшөлтүп келет. Анан өзгөчө кыш маалында абдан катуу талкууланып, ал эми күн жылганда кичине бул маселе солгундап калгандай да. Бирок баарыбыз билгендей, көйгөй токтобойт, анткени бул Бишкек таштанды полигонунан чыккан түтүн ушул жыл бою эле түтөй берет эмеспи? Азыр ушул кичине күн жылыда азыр жагдай кандай, ушул боюнча кичине айта кетсеңиз. Эми туура айтасыз. Мен ушул полигонго иштегениме 3 ай болуптур. 3 ай болуптур. Анан буга чейин иштегенге чейин полигон бар экенин деле билген эмесмин да, чын айткандачы. Ошо полигон бар экен ойлоп койчу элем да, бул Бишкектин таштандылар каяка барат деп ойлоп койчу элем, бирок билген эмесмин да. Бул көйгөй эң негизги ошол алтын казык жаңы конуштун тургундарына байланыштуу болуш керек. Эми ошол полигондун сол жагы бул 1-Май районуна кирет. Ал жерде оң жагы Аламин районуна кирет да. Эми Аламин район жагы ал чын айтканда ал жер мындай жерди басып алган кишилер да. Көбүнчөсү ошол негизи өзүнүн нормасы боюнча ошол свалкадан 500 метр, айрым жерлерде 1 километрге чейин жашаганга болбойт да. Болбойт. Анан кийин бул свалка билесиңер да 1974-жылы ачылган. Анан бул Совет доорунда жанында жаңы конуштар болгон эмес да. Бирок тилекке каршы эми жер жетпейт да бизгечи. Эл көбөйүп атат, жер жетпейт. Анан кийин ошол жерден 1-Май районундан берилип калыптыр да. Бирок бул көйгөй бүгүн эле пайда болгон жок, көчөнү пайда болгон жок. Мына 74-жылдан бери мына азыр санасак 45 жылдан ашыптыр да бул полигонгочу. Анан полигондо бул ошол от каяктан чыгат, мен ошону түшүндүрө кетейин да. От тамак аштын калдыктары биздики иргелбейт да, чогуу эле кетет. Анан кийин ал болсо өзү жанагындай кадимкидей эле бактерия менен аралаш, ал болсо жана газ чыгарат, метан газ чыгарат. Эми чын айтканда ал газ адамдан деле чыгат, ал газ мындай айткандачы, бул органикалык, ошо органикалык зат кайсы жерде болбосун, бул болсо газ чыгарат да. Газ чыгарып, анан кийин күн ысыганда эмне болот? Кичинекей эле тамекин калдыгы эмне болобу, кичинекей эле нерселер мындай искра болсо эле болду, бул от болуп чыгат да. Анан проблеманы мындай түбүнөн караш керекпиз да. Түбүнөн караш керекпиз. Мына Совет доорунда ошо тамак аштын калдыктарын бөлүп чыкчу эле да, өзүнчө бөлүп, өзүнчө жанагындай контейнер коюп, анан өзүнчө алып чыкчу да. Ал чын айтканда бул тамак аштын калдыктарын проблема кылбай, тескерисинче бул кирешенин булагын кылып койсо болот да. Аны өзүнчө бөлүп чыгарып, өзүнчө аны топтоп, андан жанагындай удобрение чааса болот да. Бизге азыр эмне келет? Удобрение бүт эле жана химический селитра келет да. Дүйнө жүзүндө жана органика деп атат, кадимкидей элечи кык. Атан кыктагы биогумуста чыгарса болот эле да. Ал жерге көп деле акча кереги жок экен. Мына жанагы Европа банкынан акча алынбады беле. Азыр ошол жактан мына 7-чи компоненти такыркы жана мусор иргөөчү завод. Мына азыр тех заданиясы даяр болуп жарыяланат. Анан кийин 6 миллион 280 миң еврога жана мусор иргөөчү завод чыгат да. Анын ичинде 2,2 гектар жер атайын бөлүнгөн.
ошол жерге жанагындай 2012-жылда бир чех компаниясы ошол таштандын иргей турган, мисалы канчасы темир, канчасы желим түшүп келет дегенди иргей тургандагы бир чех компаниясы келген эле, мен билишимче. ооба, чех компаниясы келип туруп, ал болсо жанагындай изилдөө жүргүзгөн да. Ошол жанагы таштандынан канчасы пластик чыгат, темир чыгат, айнек чыгат, канчасы кагаз чыгат. Анан кийин эң негизги ошол изилдөөнүн негизинде анан жанагы Европа банктан жарымы кредит, жарымы грант жана тыйын алынганда. Анан азыр көбүнчөсү айтпайбы, ошол акча каяка жыйылып кетти. Ошол грантты туура аткарбаганыбыз үчүн биз азыр айып пул төлөп жаткан жокпузбу? Ал жерде эч кандай айып пул төлөнбөйт. Мисалы, ал сумма, тиги грант кредиттин суммасы 22 миллион болсо, анын жарымы 11 миллиону грант, бекер акчада, 11 миллиону ал болсо кредитта. Биз 2028-жылга чейин анын баарын кайтарып бериш керекпиз да. Ошонун ичинен бүгүнкү күнгө чейин болгону эле 10,5 миллион евро кеткен да. Ал жерге мына жана 33 машина, тазалыктын жаңы машиналар жүрбөйбү? Мына шаардын ичинде 958 мусорный площадка салынган, 5326 жанагындай мусорный бак алынган да, евро контейнер деп коет. Анын ар бирөөсү 220 евро турат да. Ошонун баары мына тазалыкка берилген да. Бул полигонго жана эски полигон түзөлүп, топурак үстүнөн топурак жабылып, анан жаңы полигонда жанагы казылып даярдалып койбодубу? Алга дагы өзүнчө акча бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө коротол элек акчанын жалпы суммасы 11,5 миллион да. Анан могу пандемия чыгып, эстониялык компания утуп алган да негизичи. Алар былтыр мына 1 жыл болду, алар кетип калган пандемияга байланыштуу. Жакында эле бизге маалымат берди, ошо 8-майда буюрса эртең бир күнү келет да, рекультивацияны улантат, анан буюрса жаңы полигонду да улантат да. Биз өзүбүз жана акыркы 7-чи компонент деген тендерин ойнотуп, анан кийин ошол мусор иргөөчү заводду биз уже кура баштайбыз да. Ал завод буюрса бир 2 жыл курулат да. 2 жыл курулат, анан күн-түн иштейт да. Жакшы, рахмат. Биз болсо жаңы катарыбызга кошулган көрөрмандарыбызга эскерте кетсек, бүгүн биз Бишкек шаарындагы Таштанды полигонунун абалы тууралуу маек кылып жатабыз. Студиябызда конокто аталган полигондун башчысы Адил Назаров отурат. Эгерде сиздерде бүгүнкү темабызга байланышкан суроолоруңуздар бар болсо, биз түз эфирде Таштанды полигонунун башчысы Адил Назаровго узатканга даярбыз. Адил мырзайым, сиз буга чейин айтып кетпедиңизби, ошол жумуш ордуна келгениме 3 ай болду, буга чейин ушул Таштанды полигону деги эле каякта экенин билген эмесмин депчи. Бирок ошол мен кызыгып жатам да, сиз жумушка келдиңиз, анан биринчи аракеттериңиз кандай болду? Кандай көйгөйлөргө туш болдуңуз? Эми мен буга чейин тазалык муниципалдык ишканасында зам директор болуп, орун басар болуп иштеп аткам. Орун басар болуп, жанагы мусор иргөөчү проектти жазып, жыргап эле отургам да, чын айтканда, чаяктанчы. Эми чын айтканда эми орун басар эмне, анда чоң деле иш кылбайт да. Баягы эң негизги баягы жоопкерчилик жетекчиде болот экен да. Анан ал убакта Балбак Зарлыкович Тюлебаев мэрдин исполняющий обязанности болчу да, милдет аткаруучу болчу. Анан ошо Балбаковам айтты да, Адил, ошол сен полигонго барбасаң болбойт деди да. Полигонго барбасаң болбойт. Керек болсо ушул директордун ордуна мага 300 000 еврога чейин сунуштаган дегенде өз сөзү өзү ачык эле айтып чыкпадыбы? Бир адам 300 000 доллар сунуштады деди. Анан бирөө 300 000 евро. Ошол боюнча болгон да. Анан кийин сен барбасаң болбойт деди да. Анан кийин ошо үмүткенде айттым, мен ал жерге барбайм дедим да. Алардын азыр мына кредити төлөнбөй турат, 20 миллион сом кредит төлөш керек болчу да. Мен билчүмүн, ал жерде бульдозерлердин баары талкаланып жатат. Ал жерде арендага 20 суткасына 20 000 сом төлөп арендага бульдозер иштетип аткан, алдын абалы, полигондун абалы өтө начар болчу да. Ошондуктан мен ачык эле айттым, аяка барбайм. Ал жерде мындай айтканда самоубийца эле адам барбаса, нормальный адам барбайт дедим да. Анан кийин кой Адил бар деп элеп мен ошо жака жөнөттү да. Жөнөткөндө эле бирок Балбак Зарлыкович ачык эле айтты, Адил аябай эле ал жерде
капталга бычак жеп мусордун астына кетип калба, аяктын немеси шарты оор, аякта черный дагы, красный дагы ар түрдүү кишилер бар. Ал жерге чын айтканда мен барганда көрбөдүмбү? Ал жерге милициялар өзлөрү киргенден коркушат экен да. Анча мынча участковыйлар дагы ошакта кишилердин да көздөрүн карап турат экен да. Анткени ушул жерде неформальный деп коет, мусор эргелет, алардын колунда мындай чоң-чоң шиштер бар да, шиштер бар. Анан кийин ал жерден чын айтканда мындай контингент өтө эле мындай кооптуу эле да. Чынын ал жерде мусорго астына кетип калсаң ким издейт дегендейчи. Ошондой оор абалда келдик. Келгенде эле эми ошол проблемаларды чече баштадык. Биринчи эле тыйын таап, ошо 20 миллион сом кредитин төлөдүк. Ал кредитти төлөбөгөндө күн сайын пенясы 10 000 сом кетмек да, күн сайын жанагындай айыбычы. Андан тышкары келсем ГСМ жок экен да, солярка жок экен. Аны эптеп тияктан бияктан карызга алып 10 тонна ГСМ алдым. Анан кийин ошондой проблемалар көп экен да, штатный бекилдик, смета бекилдик, тиги жок, бул жок, бульдозерлер талкаланып жатат. Анан мына 3 ай болду иштеди. Буюрса мен баягы өзүм убада бергем. 3 бульдозерибиз бар эле, 3-өн тең бутуна койдук да. Азыр мына 3 бульдозерибиз иштеп атат. Жанагындай күйүүчү майды азыр мына 3 айга алып койгонбуз. Күйүүчү майыбыз бар бизде. Ошондо алганда дагы ошо күйүүчү майды 39 сомдон эле алдык да, тендер ойнотуп. Азыр мына ошол солярканын баасы 43 сом 50 тыйынга чыкты. Биз ошондо ар бир литрден 4 сом 50 тыйын үнөмдөп калдык да. Бул да чоң жетишкендик. Жаңы офиске көчтүк. Ошол жаңы офистин ишин ремонт кылып алдык. Аны бюджеттен акча кетирбестен биз болсо спонсордук жардам таап баарын кылып алдык. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, биздин полигон бюджеттен 1 тыйын албайт да. Толугу менен хозрасчет деп коет. Биз өзүбүз кандай өзүбүздүн чарбачылык ишибизди кандай туура алып барсак, ошондой киреше алабыз да. Анан диспетчерский деп коет. Диспетчерскийден жанагындай мындай частный машиналар келет. Бүт бар тең мындай тараза бар да. Тазалык машинеси, башка жанагы жеке компаниялардын машинеси жанагындай таразага чыгып, алардын таштандасын ошол вескечи тартылып, анан кийин кетет да, учет бар. Ал жерде мен болсо акыркы 7-8 айдын жанагындай эмесин статистикасын чыгарсам, эми бир айына 180 000, 200 000 эле түшүшкөн да кассагачы. Анан ошону бир кандай бир иштерди алып барып, азыр мына биз рекорд коюп атабыз. Мартта 305 000 түшүрсөк, мына азыр апрелде 341 000 сом түшүрдүк да. Бул сиз негизи массалык маалымат каражаттарына маек берген учурларыңызда көп айтып келесиз го, ошол Таштанды полигонунда мындай таштандынын иргилбегенинен бюджет абдан ол чойгон суммадан кургалып жатат депчи. Ошондо бул канча сумма негизи? Канча сумма жөнүндө сөз болуп жатат деген? Эми мындай санайлы да, мындай санайлы. Оңой эле бунун статистикасы официальный, жанагындай расмий бул статистика полигондун аянтына бир жылда расмий да, расмий 390 000 тонна таштанды кирет да. Бул расмий. Жанагындай жаап жашырганы тигиндей мындай шабашка менен киргендердин баарын ачык айтсак бир 500 000ге чейин кирет да. 1,5 миллион тонна таштанды бул полигонго кирет да. Ошонун 15% алалы да. 15%ын алганда эле бер жагы эле бир 80 000 тонна бул болсо жана пайдалуу заттар да. Жана пайдалуу фракция деп коебуз. Анын ичинде пластиги бар, темири бар, айнеги бар, кагазы бар. Мунун баары тең киреше көрсө болот да. Киреше көрөт. Азыр мындай түнкүсүн өзүңөр көрүп атпайсыңар, бомждор өзлөрүнүн жанагындай пачкаларын сүйрөп алып, азыр бомждор деле эмес, нормальный кийинген адамдар деле уже мусор эргеп калды да. Мусорный бакка барып эле, тияк биягын карап эле, эми бомждор чачып да кетет. Андан калганын тазалыктын балдары эргеп кетет. Мына айтканда 5-10 тыйын көрөт да. Чын айтканда анын калганы тиги биздин полигонго барганда да ошоктон эргелет да. Анан мен орто эсеп менен эгерде ошол мусорду жалпы жана эмечи өткөрө турган мусорду биз санап көрсөм бир $7 миллион көрсөк болот экен да. $7 миллион. Тескерисинче биз азыр мына бюджеттен деле 1 тыйын албайбыз. Тескерисинче мисалы жанагында саначистка деп коет, тазалыктачы жана көчөлөрдү шыпырып атпайбы дворниктерчи, тазалыкта 700ге жакын
дворник бар, ошолордон иштеп, ала айлык маянасы, машиналар жыйнаганы, күйүүчү май баарын эметкенде алар бир 400 миллион алат да бюджеттенчи. Эгерде ошол эле жанагы чыгып аткан мусорду, жанагы бөтөлкөлөрдү баарын өткөрүп, мындай айтканда мамлекет колуна алса, ошол бюджетти да жаап кетмек да. Чыныгында мусор бул чоң киреше бере турган, мындай айтканда багыт да, багыт. Анан кийин бул бекер айтпайт экен, кайсы жерде өкмөт кайсы жерде болсо, өкмөт кылам деген иштер киреше албайт да. Муну жана аутсорсингке деп мындай жеке менчикке бериш керек деп мен ойлойм. Өкмөттүн башы орбаш керек да, мэриянын башы орбаш керек. Чын айтканда, колдон келишинче өкмөттүн функциясы аз болуш керек да. Анткени өкмөт болсо, чиновник бар жерде ал коррупция дайыма болот да. Негизи эле мамлекет. Мамлекет, ооба. Эми биздин айлыктарыбыз кичинекей да. Туурабы? Анан кийин биздики кичинекей айлык берип туруп, анан кийин жанагындай полномочияны көбүрөөк берип койсо, эмне кылабыз? Анан кийин айлык кичинекей болсо адам азгырылат да. Эртедир кечтир азгырылат. Ошондуктан дүйнө жүзүндө баягы коррупция менен күрөш үчүн биринчи айлык көтөрөт да. Айлык маянасын көтөрүп, бүт шарттарын баарын түзүп берип коет. Анан кийин бийлик берилет да. Антпесе ачка отурган адамга чыныгында бийлик берип койсоң, ал мындай да, ал эртедир кечтир ошого кол салат да. Жакшы, рахмат. Биз көрөрмандарга дагы бир жолу эскерте кетелик. Бүгүн биз Бишкек шаардык Таштанды полигонунун абалы тууралуу маек кылып жатабыз. Студиядагы байланыш номерларыбыз 0312 59 20 70 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Ушул WhatsApp номеруна келген суроолордон сизге окуп берсем, Адил мырза, полигон качан жабылат, жапса болобу? Полигондун отун эмне үчүн өчүргөнгө болбойт? Жайыгышы түтүп жатат дейт. Эгерде полигондун отун бирөө өчүрөм десе, ишенбегиле. Бирок полигон отун биз өчүргөнбүз, качан өчүргөнбүз? Кышында өчүргөнбүз да. Кышында баягы температура төмөн да. Төмөндө ошол чыгып аткан газдарды топурак менен, суу менен биз өчүргөнбүз да. 37 градуста биогаз чыгаргандар билет да, мисалы 37 градуста метан чыгат да. Адамдын температурасы деле билесиңер, 36 градус. 36 градус биздин мындай ашказандын ичинде газ чыга баштайт да. Ошондой эле бул газ чыга турган жана тамак аштын калдыктарын, шаардан чыгып аткан жалбырактарды өзүнчө бөлбөсө, ал болсо газ чыга берет. Эми кандай үйдө кичинекей эмени газды ачып коюп туруп болгону эле мында зажигалка берсең эле анан күйөт да. Полигондо эле ошондой. Бул биринчиден. Экинчиден, ошо баягы эме от боюнча да. Биринчиден. Мисалы газ чыкпаш үчүн жанагындай өзүнүн технический регламент деп коет да. Россияда кандай кылат экен? 2 метр 75 сантиметр жанагындай таштанды төгүлөт. Анан кийин чоң аны мындай басат. Баскандан кийин кайра 75 сантиметр топурак төгүлөт да. Анан торттай кылып мындай слой менен берилсе, жанагындай кылса, газ чыкпайт да. Анча топурак төгүш үчүн бул чоң каражат, бул чоң акча да. Анан өкмөттөн бизге акча бөлүнүп бербесе, анан мусор таштанды жалпы эле бир кучага эле ыргытыла берет да. Бул ошо тууралуу. Анан ошо азырынча качан бүтөт? Эски свалканын аянты 44,6 гектар жер да. Ал буюрса, мына азыр эстондуктар келсе, анын баарын жаап бүтүрөт да, эски свалканы. Бирок ошол жакын арада жана мусор иргөөчү, таштанды иргөөчү завод ачылып калса жакшы болот эле да. Ал ачылып калса, болгон эле иргелип отуруп, жанагында тамак аштын калдыктары өзүнчө иргелип отуруп, бир 30% эле иргелбеген таштанды калмак да. Ал жанагы жаңы полигондун аянты 9,5 гектар ошол жерге кетмек да. Андан тышкары мен ойлоп атам, бул таштанды иргөөчү завод менен чектелбестен бизге жанагы мусор иштөөчү завод керек да. Мындай полноценный эле завод керек. Ал жерде көп мындай түрлөр бар да. Ал жерде жана мусорду иштеп бүткөндөн кийин, мисалы ТЭЦ-ке же цементный шиферный заводко кадимкидей отун катары күйгүзсө болот да. Андан энергия алса болот да. Аны башка мамлекеттерде ошону өрттөп электроэнергия да алат. Андан тышкары жанагындай көп
эмелер болот, мусордон кадимки эле жана машинанын дөңгөлөктөрүнөн, ошо резинадан кадимки эле ГСМ алса болот да, күйүүчү зат алса болот. Ошондой нерсе керек. Эми ал жаңы азыркы проектте ал каралбаган. Бир 10 миллион, 15 миллион доллардай да керек да. Андан тышкары ошо завод куруш үчүн. Азыркы жакынкы планда жок демек, э? Ал азыркы планда жок. Азыркы планда жанагы завод салынса болгону эле мусор иргелет болду да. Жакшы, рахмат. Адил мырза, анда эмесе азыр биз кыска жарнамалык тынууга алып, андан кийин маегибизди улантсак. Бешинчи каналдын түз эфиринде шаардыктар программасы уланып жатат. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Таштанды полигонунун абалы тууралуу маек кылып жатабыз. Студиядагы байланыш номерларыбыз 0312 59 20 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Адил мырза, ушул WhatsApp номерубузга келген суроолордон сизге окуп берсем. Саламатсыздарбы дейт. Полигондон газ, нефть чыгарабыз дедиңер эле, эмне болду? Полигондон жылуулук чыгарса болобу деген суроо келиптир. Буга чейин жарнамага чейин айтып бергениңиз кыскача. Азыр жанагындай завод десе элечи, жана Швецияда же баягы өнүккөн мамлекеттерде чоң завод салынат деп кишилер ойлоп атат да. Бул жерден өзүбүздү алдабайлы, андай чоң завод салынбайт. Болгону эле мусор иргөөчү завод салынат да. Ал болсо ал жерден жана тамак аштын калдыктары өзүнчө бөлүнөт. Анан кийин жанагындай желим, пластик, айнек, темир, анан кийин ошондой кагаз-багаздар ошо өзүнчө эле иргелет да. Калганы мурункудай эле ойдон кетет негизичи. Ал деле чоң деле өзгөрүү болбойт да. Бизге жанагындай айтып атпаймынбы, завод керек да. Күйүүчү жанагындай нефть чыгарганга, бензин чыгарганга ошондой шарттар бар да, жаңы технологиялар мененчи. Аны метод пиролиза деп коет да, пиролиз деп. Же аларды жанагы азыр мына орустар бизге сунуштап атат, кадимки эле отун чыгарса болот да. Аны ТЭЦке баягы көмүрдүн ордуна деле жакса болот. Цементный шиферный жана заводко цемент чыгарган, аны деле жакса болот да. Негизи мусорду бул башынан аягына чейин бир компания алса жакшы болот эле да. Башынан аягына чейин азыр керек болсо жеке компаниялар бар, ошол Таштандын үйүңдөн алып кетет да. Бишкек Вторресурс деген компания үйүңдөн алып кетет да. Анткени алар кызыгат, ошо жанагы пластик, кагаз-багаздарга кызыгат да. Ошон үчүн эле иргеп туруп калган таштап коет да, мына айтканда. Ошону бир компания эле башынан аягына чейин алса, мен ойлойм, анда шаар жалпысынан киреше көрмөк да. Азыр мына тамак аштын калдыктары иргелбестиктен азыр эмне болот? Мына коондарыбыздар кетет, Амбары балжырап туруп машиналарга төгүлөт, анан кийин мусорный площадкалардын баардыгын балжырап агат, анан сасыйт да. Анан мусорный площадканын жанына келе албай, элдер алыстан эле таштап кетет. Ошондуктан ошо мен айтып атам, азыр тамак аштын калдыктарын бөлүнүп, өзүнчө жана вакуумный машиналар болот да. Ал жерден былжырап эчтеке акпайт. Ошондой алып кетип эле өзүнчө жанагындай органикалык удобрение жасасак болот эле да. Ушу кече жакында биз билебиз 19 мартта билишим боюнча Садыр Жапаров экологиялык коопсуздукту жана климаттык туруктуулукту сактоо боюнча чаралар жөнүндө деген мыйзамга кол койгон эле, туурабы? Ага көп узабай эле экологиялык коопсуздук кеңешмеси өткөн эле. Ушул мыйзамдын негизинде кандай чаралар көрүлүп жатат, ошол боюнча токтолуп кетсеңиз? Ал өкмөттүн постановлениясы чыккан, анын ичинде 30-чу, анан 33-чү пункт бул болсо мусор иргөө боюнча да. Мусор иргөө боюнча. Биз болсо бир жолу баягы айттым элем силерге, Октябрь районунда биз болсо ошол пилоттук проектти баштаганбыз да, мусорду иргеп. Бирок бул жерден каражат керек экен.
эгерде шаар бизге жардам берсе ошол жактанчы ар бир мусорный площадкага видео көзөмөл коюп, анан кийин жанагындай жазып баштабадык белек, пластик, темир, кагаз. Бул азыр иштеп жатабы? Ооба, азыр болсо Октябрдын районунда эмес, жалпы Бишкек шаарына ошону колдоно атабыз. Азыр ошо техникалык заданиясы жазылып, анан кийин жана видео көзөмөлдөрдү коюп башталды атабыз да. Бирок эми кыргыздыкы кандай? Кыргыздыкы мына мен иштегениме 3 ай болуп атат, баары эле ойлоп атат да, миллиондорду адил отуруп алып, миллиондорду таап атат депчи. Чын айткандачы. Анан бизге баягы кыргыздык ушундай го, кызарган жерди баса калып эле, мындай айтканда мен билбейм, дагы канча убакыт иштетет дегендейчи. Биздики мындай го, премьер-министрлердин деле 1 жылга жетпей иштейт го биздечи. Бизге туруктуулук керек да. Мисалы Өзбекстанда премьер-министр, мына азыркы президент турабы, 13 жыл иштеген да, бир же премьер-министр болупчу. Биз любой эле биринде ишке аша турган нерсе, мындай ишке ашырам десең, жок дегенде мындай убакыт бериш керек да. Жок дегенде бир 5 жыл иштеп мындай көрсөтүш керек адам. Эгерде кандай өзүнүн мындай результаттуу болуп атса, ошо кылып аткан иштичи. Анан азыр мында жаңы эле баштап келатабыз. Анан кийин эми азыр кандай болот белгисиз да. Эгерде бийлик туруктуу болуп турса, жалпы менин ордумду эч ким талашпаса дегендейчи. Талашса деле биз алган атадан калган эмес да бул мага, турабы? Ушул жерден болгон эле биз ошо результат көрсөтүп калды атабыз, ошо завод салынып калса дегенчи. Анткени мага чейин директорлорду эми билбейм, имиш-имиштерди угуп атам да. Уруп кеткен, согуп кеткен дегендерди угуп атабыз. Анан баягы колунан кармап албагандан кийин бирөө жөнүндө айткың да келбейт экен да. Бирок чынында ошол завод салынып, элдер түтүн жутпай, ошол проблемалар чечилип калса жакшы болот эле деген эле мындай үмүт бар да. Бирок ошо канча иштетет, иштетпейт деген эле. Көбүнчө эле мына мэрияданчы талашкан эле эки эле нерсе экен да. Парковканы талашат экен, анан кийин эле ошо мусорный полигонду талашат экен да. Ойлойт ошол жактан асмандан акча жаап аткансыпчы. 3 ай болду, зарплата мен эле отурам, мындай айтканда, бирөөдөн бир тыйын албай элечи. Анан кийин бирөөдөн алсаң эле сразу күчөк илинесиң да. Эртең эле айтып чыгат, Адил тигиден алып атат, мындай коррупционер экен депчи. Албай эле чыдап эле иштесек болот, кылып атабыз. Мына мисалы диспетчерскийди 2 эсе көбөйттүк деп атабыз, тиги доходтучу, кирешени. Аны көбөйтпөй эле ошол тыйын делечи, бир 150 миң, 200 миңди чөнтөккө салып койсом деле болот да, турабы? Болот эле да эл катарычы. Анан коюп мындай жаңы жаштар бар, ошол эле акча албаган жаштар бар, коррупция кылбаган жаштар бар деп биз да үлгү болгубуз келет да. Анткени алып атып уже мамлекет деле кетип атпайбы четиненчи. Болот да, жетишет да ал мындай. Бекер айтпайт го, адам көзү баягы топуракка тоет депчи, башка эчтеке тойбойт депчи. Көрүп атасыз, мындай адамдар тойгон жок, тиги 2 этаждап мейли үй салсын, мейли тиги Lexus алсын 570, мейли 2 катын алсын дегендейчи, баары деле тойбойт да. Тойбой жатып акыры түрмөгө түшөт да. Бизге азыр мамлекет керек, болуп турат, бизге могу чын айтканда өнүгүү керек болуп жатат да. Ошондуктан мен баа жүрөгүмдү куйкалап аткан нерсе бул результат көрсөтөйүн деп атам да. Результат көрсөтүп, ушул ишти аягына чыгарып, майын чыгарып, мына балдар ушинтип иштейли деп жаңы жаштарга үлгү болуш керекпиз да. А то жаштар деле ойлойт да, баягы барса таможняга барыш керек экен. Каяка барыш керекпиз, прокуратурага барыш керек экен. Каяка барыш керекпиз, СМБге барыш керек экенбиз деп көбүнчөсү ойлойт да. Ошактан акча көрөбүз депчи. Биз үлгү болуш керекпиз. Антпесе мамлекетибиз кетип калса, анан талап калабыз анан. Азыр эми иргээчү завод курулуп ишке ашса, андан кийинки пландарыңыз жөнүндө бөлүшүп кетиңизчи. Эң негизги ошол. Деги эле мындай канча жылга алдыңызга план койдуңуз? Эми пландар мындай да, баягы пландар жакшы эле. Негизичи мен ошол госсистемада мурун иштеген эмесмин да. Чын айтканда, госсистемада эми кичинекей айлык берсе да. Анан кийин өзү кол салмап мында шабашка болбосо анан каяктан табасың, турабы? Мен ошону алдын ала билип, хотя тиги мына финкредитти бүткөм, ал жерде же банковский дело, же тиги налоговый болчу да. Налоговый болсо мен билем да, айлыктар кичинекей болсо ана шабашка кылыш керексиң. Ошону эле каалабастан мен болсо мындай частный бизнеста 16 жылдан бери мындай бизнесте эле жүргөм да. Өзүм багып эле, өзүм үй бүлөмдү багып эле, жыргап элечи мындай айтканда. Анан азыр айла жок, мына ошо революциядан кийин келдик да биз баарыбыз теңчи, кой, уже элге, жерге кызмат кылыш керек депчи. Көрүп атабыз, көп эле мыйзамдар азыр жеткилең.
көп эле мыйзамдарды өзгөртүш керекпиз, особенно жана закон госзакупка дегенчи. Госзакупка деген закон, мындай айтканда мыйзам, ал жерде тескерисинче бул жанагындай коррупцияга жол ачып берет да. Эгерде могу стакан 100 сом болсо, ал госзакупка менен өткөндө 200-300 сом болот да. Бул тескерисинче бул мамлекетке зыян алып келе турган закон экен да, мындай айтканда мыйзам экен да. Ошондуктан ошолордун баарын эми караш керекпиз. Анализдеп, жойгонду жоюп мындай эме болуш керек да. Бир чети азыркы мындай ыкчам жеке менчикке багытталып жатпайбы? Анан ошол ишке ашса, бул мамлекеттик сатып алуулар деле жоюлса керек. Ой, айтып атпаймынбы, кайсы жерде мамлекет жүргөн жерде бүт жер коррупция болот да. Муну тиги Грузиядан үлгү алсак болот да. Грузиядан Саакашвили эмне деп чыкты беле? Продается все, кроме совести деген да. Бул айбирден башка баары сатылат деген да. Эми мисалы энергосистема деле менчик эмес биздечи. Аяктан коррупциянын айынан бизге светтин баасы кымбат болуп атат да. А болгондо эле биз мындай шарт коюш керекпиз. Мисалы элге светти 1 сомдон сатасың, мына сага муну компаниянын боорун башынан аягына чейин беребиз, бирок бир шарт. Элге жанагындай лимит жок эле 1 сом деп койсо эле, эметсе анда уже мындай бизнесмен башы ойломок да. Ооба, ошондой кылам деп, анан ичинде коррупциялык схеманы өзлөрү деле жоготмок. Эмнеге мисалы жеке компанияда коррупция жок да? Эмнеге? Анткени ал жерде кожоюн өзүнүн кирешесин ойлойт да, башын иштетет. Өзүнөн өзү урдабайт да. Анан кийин биздики мына государство төлөп берет деп эле, мамлекеттики десе эле урдай берет экенбиз да. Адил мырза кичине темадан узап кетти окшойт, алыстап. Биз WhatsApp номерубузга, ошол бүгүнкү темабызга байланышкан суроолордон келип калган экен. Сизге окуп берип койсом, жаңы полигон кайсыл жакта ачылат дейт Адил мырза. Эски полигондун үстүнө парк ачылат деген чынбы? Жана 3-чү суроо ушул эле бир көрөрманыбыздан, тигүүчү цехтен чыккан материал мусорду кандай жол менен кайра иштетсек болот дейт. Экинчи суроодон баштайын, анан биринчи суроону кайра бересиз, эстетип коебуз. Парк ачылат деген чынбы дейт. Парк ачылат деген чын эмес. Ал жерде проект боюнча жанагы эски полигон түздөлөт. Анан кийин 1 метрге жакын топурак төгүлөт. Анын үстүндө өзүнүн жанагындай геомембрана дейт да, целлофанда. Мындай целлофан жабылып туруп, щебенка жабылып туруп, анан кайра үстүнө 25 сантиметр чернозем төгүлөт да. Анан үстүнө беде, анан арпа айдалат да. Болду, аякта парк болбойт. Бул эме экинчи суроо. Үчүнчү суроо, жанагы тигүү цехтердин таштандылар. Азыр мына эмеде Токмокто ачылбадыбы завод. Алар болсо килограмм 4 сомдон алып атат. 4 сомдон алат, анан кийин жанагы рабочий перчатка чыгарып атат да. Пожалуйста, ошол жака өткөрсө болот. Анан көбүлөп мына тигүүчү цехтин таштандыларын иштетсе болот да. Мисалы Өзбекстанда жанагы жидкий обой деп чыгарып атат да. Синтепонду Казакстандан алганга даяр. Керек болсо жанагы эле пластик желим бөтөлкөдөн кайра иштетип чыгып, кайра эле синтепон чыгат да. Анын баарын иштетсе болот. Эми биринчи сурооңуз, жаңы полигон, эски полигондун экөөнүн аралыгы көп болсо 1 километр да. Ошол эле өйдө жака алганда, Казакстанга жакканда ошондой эски полигондон 1 километр аралык. Жакшы, рахмат. Бизде кайра кыска жарнамалык тынууга маал келип калган экен. Маегибизде ошол жарнамадан улансак. Бешинчи каналдын түз эфиринде Шаардыктар программасы уланып жатат. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек шаарынын санитардык полигонунун башчысы Адил Назаров отурат. Студиядагы байланыш номерларыбызды эскерте кетелик: 0312 59 20 жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Ушул WhatsApp номерубузга келген суроолордон дагы окуп берсем, Адил мырза, саламатсызбы дейт. Сиз менен таштандыны кайра иштетүү комбинатын куруу маселесин инвесторлор менен же мамлекеттик кирешенин эсебинен куруу канчалык деңгээлде иштетилип талкууланып жатат? 15 миллион долларды тапса болот эле да дейт. Эми
аябай туура суроо да, ушул аябай туура суроо. Башынан алганда эле бул проект боюнча кыйшык отурушуптур да. Башынан алгандачы эми 22 миллион евро деген чоң акча да. Анын жарымы бекер болуп атат да. Берилгенде бул 2% менен берилип атат да. Мындай кредитти эч ким бербейт да, чын айткандачы. Анан бул болсо мына 2013-жылы, мына 15-жылы, мындай канча жыл 10 жылдан бери кетет, 15, 16, 17 деп эле созулуп эле келатат да, бул эмечи. Анан эмне созулуп атат деп мен муну изилдеп чыктым. Изилдеп чыкканда жана тендер деген эме мен түшүндүм да. Ал жерде 2-3 компания катышат. Анан утпай калган компания сотко берет, же чоет, же тигиси туура эмес, бул туура эмес, анан банковский гарантия деп эле бул чоюлуп кете берет экен да. Бул жерден мына ыкчам түрдөчү муну ишке ашырып бүтүрүш керек элек да. Анан жанагы мусор илгөөчү завод атпайбы? Эми 6 миллионго курулат деп атат бул заводчу. Бирок 6 миллион деле мен көп болуш керек деп ойлойм да. Эми бул Европа банк берип аткандан кийин негедир бул жанагындай Европанын шарттарын коет экен да, тигиндей болсун, мындай болсун депчи. Андай болбогондо эле орустардан андай заводду 100 миң, 200 миң еврого эле сатып алсак болот экен да. Орустар келди. 200 миң еврого жана таштанды иргөөчү заводду куруп беребиз деп атат да. $220 алынган таштанды челектер дагы ошол шарттардын бири эмес беле? Ооба да, эми мына карабайсыңарбы, 220 евродан тиги Европа, эми мындай айтканда ал челектерди эле Европа айтышат да, билбейм аны чынбы калппы, бирок аны колдонбой калынган деп атат да, жанагындай челектерчи. Анын баары мына азыр кышкысын көмүрдүн жанагы чогундагы гүлүн да салып атып, ал уже бир сыйра күйүп бүтүп уже металлды делечи жашып уже жарабай калды да. Көбүнүн эми дөңгөлөктөрүн чыгарып кетет, урдап кетет да. Анын деле уже мына 5 жылдын ичинде тамтыгы чыгып бүттү, чын айткандачы. Анан бул жерде чын айтсак ошо кредитти албай деле койсок болмок да, бир четичи. Албай деле койсок болот, бирок жарымы бекер болот атпайбы? Грант болгондо эми бекер окатты алыш керек да. Просто бул башынан элечи проект туура эмес жазылган да. Башынан эле ушундай шарт коюш керек болчу. Ошо 22 миллионго собствен завод куруп койсо болмок да. Бул тиги жогорку кеңеш аркылуу ратификациядан өткөн. Кадимкидейчи, бул болсо мындай өкмөттүн гарантиясы берилген бул кредиткечи. Анан ушунча чоң акчага биз завод деле куруп койсок болмок да. Мисалы, эски полигонду рекультивация, жаңы полигон салганга жалпысынан жана эстониялык компанияга 9 миллион евро бөлүнүптүр да. Эми 9 миллион деген чоң акча да. Чоң акча да. Анан тиги Европадан эски техникасын алып келгенге эле 1 миллион 700 миң бөлүнүптүр. Ушу жол күрөй тигиндей мындай дейт да. Антпей эле мен эми бул билбейм, айтыш оор да. Ошо тех заданияларды ким жазган, эмнеге ошол именно ошо Европадан келиш керек эле депчи. Азыр мына Кыргызстанда деле КАМАЗ айдаган, ХОВ айдагандар деле толтура да. Ошолорго деле жумуш берип койсок болмок экен да. Тиякты Европадан самосвалдарды алып келбей. Дагы кийинки суроо, таштандыда иштеген жумушчулардын айлыгын кантип жана качан көтөрөсүздөр дейт. Эми таштандыда иштеген адамдар алар айлыкка иштебейт. Айлыкка иштебейт, алар болсо кадимкидей эле эгерде тиги мусорный бактарда бомждор чогулуп жүрсө, мисалычы алар чогулуп кетет да. Алар эч кимге эчтеке төлөбөйт да. Алар чогулуп кетет, мындай айтканда. Ошол мусор деле шаардын мүлкү деп эсептелет да, чын айтканда. Аны мусорный бактан алып кеткенге эч кимдин акысы жок эле да. Ал мыйзамда жазылып турат да. Полигондо төгүлөт, мисалы бизге ошол ортомчу компания ай сайын 960 миң сом төлөп берет да. Бул болсо жок, бул ижара деп айтпайбыз, ошол жана франшиза дейбизби, ошол мүмкүнчүлүк биз берип атабыз да, ошол таштоону иргеп бергенге. Алар болсо жанагыдай кишилер кирет, бир 200-300 киши кирет ал жергечи. Келип туруп ошолорду чогултуп берет, пластиктий кагазды чогултуп берет. Анан түз эфирге телефон чалып келип калган экен, андан кийин улантсак. Алло, саламатсызбы? Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Анан мисалы пластик бөтөлкөнүн баасы 20 сом болсо, 18-20 сом болсо, тиги адамдар ошол жакта иштеп аткан адамдар мисалы аяктан 10 сомдон эле сатып алат да. Кагаздын баасы там 7 сом болсо, аларды 3 сомдон эле сатып алат да. Башка адамдарга кирип сатып алганга акысы жок да.
анткени ошол компания көзөмөлдөп турат, карап турат да. Алар бизге мына көчөгүн эле акча которуп берди, бизге төгөт да. А эгерде жанагы таштанды иргөөчү завод салынып калса, анын ичинде жок дегенде бир 150-200 киши иштейт эле да. Кадимки айлык маяны алып иштемек да. Ал жерге азыр эч кимге айлыкка иштебейт. Канча ошо пластик чогулса ошончо эметет. Эми орто эсеп менен мен так билбейт экенм. Чогулткандар айтат, эми 500-600 сом көрөбүз дейт да. Эми үй бүлөлөр менен барат, эми бир 2000 сомго чейин көрөт болуш керек да. Чогултуп, аяктан деле эми күнүмдүк тыйынга эле, күнүмдүк нампанга жетпесе, аяктан байган, ошо таштанды терип байган киши көрүлөкмүн да. Негизи ошол полигондогу коопсуздук маселесичи азыр кандай? Буга чейин мисалы анда-санда бир учурлар болуп калчу эле, ошо мыйзамсыз жана таштандын иргеп жүргөн адамдар дагы тракторлордун ошол эле чоң машиналардын астында калып калган учурлар болду эле. Азыр коопсуздук маселесин кантип жатасыздар? Эми коопсуздук бул мына мисалы килтеген бульдозер иштейт да. Бульдозер иштейт. Анын артында бизде бир адам турат дайымачы, регулировщик деп коебуз. Жанагы тазалык машиналар келгенде могу жерге төгөсүң деп көрсөтүп турат. Анан бульдозердин артында жүрөт да ал. Анан баягы пластик терген кишилер чын айтымда көп убакта карабайт да. Анан кыйкырып өкүрүп анан карап турат. Анан түтүндө да көрүнбөй калат кишилерчи. Ал жанагы бульдозер тебелеп кеткен күндөр болот, керек болсочу. Тебелеп кеткен болот, ар кандай эмелер болот. Эми көбүнчөсү ал жерде эми жыргаган кишилер барбайт ал жерчи. Жырган кишилер барбайт, мына кышкысында эле ар кандай ситуациялар болот да. Керек болсо ошол эмеде кээ бомждор тоңуп калган күндөр деле болот да. Ошол палаткасында жатып киши көрбөйчү. Ал мен чын айтканда биринчи жолу ошо полигонго барганда бир 3 күн ыйлагым келген да. 3 күн шок болуп, кадимкидей көзүмдөн жаш шорголоп эле, жаш ушундай болуп калдыбы, ошого чейин барып калдыкпы деп, эми ал жерди көрбөгөн жан аябай жаман болгом да, кадимки шок болгом анычы, ал жерди көрүп алып. Жана сиз маектин башында айтып кеткен ошол ак жар конушучу таштандын жанында орун алган. Бул абдан көйгөйлүү маселе экенин билебиз, бирок баары бир бул ошол жаңы конушта жашаган адамдардын мындай бир жашоосун жеңилдетүү боюнча бир чаралар болуп жатабы азыр? Эми мен азыр айтсам мени жаман көрөт болуш керек. Эми чын айтканда 2005 жылы көп эле адамдар барып эле басып алды да. Эми басып алса эмнеге ошол свалканын жанына барып басып алат дегендейчи. Эми акта свалканын таштанды жана полигондун жаны жашай турган жер эмес да, мындай айткандачы. Эми кимиңер туалеттин жанына барып баягы үй саласыңар дегендейчи. Сасыйт да ал. Акта кандай гана заттар чыкпайт. Анан баягы адамдар өзлөрүнө өзлөр проблема кылдыбы дейм да. Эми алар мына мыйзамдаштыра албай жүрөт да. Эми азыр мыйзамдаштырып бергиле, кызыл китеп бергиле дейт. Анан кийин эртең эле башталат, жол салып бергиле, свет өткөрүп бергиле деп баштайт. Анан газ өткөрүп бергиле, суу өткөрүп бергиле. Анын баарын кылып бергенден кийин тиги асфальттап бергиле деп баштайт да. Бул жаңы полигон деле бул ак жар конушунан анча алыс эмес жерде да. Өйдө жакта. Бул жер бирок ал жаңы полигондо жанагындай ыкма иштечү ыкмалар башкача болот да. Ал жерде баягы техрегламенттер башкача болот да, мурункудай эмес да. Демек, кандайдыр бир деңгээлде баары бир жеңилдейт экен да. Конечно, жаңы полигондо. Бирок ал жаңы полигондо эле бат эле толуп калат. Эгерде жанагы заводду курбасакчы. Курсак болот, эми бизге кичине эле мындай саясий стабилдүүлүк болсо инвесторлор келет эле да. Анан жыл сайын эле бийлик алмаштыра берсек, анан ким келмей эле бизгечи. Эч ким биринчиден инвестор келгенге ушундай саясий туруштуулук, стабилдүүлүк керек экен да буларгачы. Жакшы, дагы кийинки WhatsAppка келген суроону окусам сизге. Али мырза, саламатсызбы? Жакшы пландарыңыз бар экен дейт, баардыгы ишке ашсын. Бул түтүндүн карапайым кедейген багалдар эле кыйналып жатат. Ушуну аягына чейин чыгарып бериңиз. Чоң рахмат дейт. Жана дагы кийинки эле суроо ушуга байланыштырган экен. Түтүндү качан өчүрөсүңөр? Свалканын түтүнү элди уландырып жатат дейт. Мен жана эле суроо экен, ачык эле айтып атам да, түтүн өчпөйт. Силер бирөө өчүрөм десе, эми бул баары жалган да. Мен ачык эле айткам. Түтүн эмнеден чыгып атат силерге түшүндүрүп атам. Эми адам ичинен деле мындай газ деле чыгат да, адамдын ичиненчи. Тамак жесек чыгат да газ. Анан ошол жерге деле
тамак аштын калдыктары барса ал жерде газ чыгат, метан чыгат да. Метан күйгөндө түтүн чыгат да. Ошондуктан болгону эле бир эле бул чыгыш жолу тамак аштын калдыктарын өзүнчө бөлүп чыгыш керекпиз. Ошо тамак аштын калдыктардан тескерисинче ошол жанагындай органический удобрение алсак болот да, жер семирткичтерди алсак болот да. Аны кылмайынча түтүн өчпөйт. Дагы бир суроо, жана бул көрөрманыбыз кайрылган эле, саламатсыздарбы дейт. Алла ким ишиңерге ийгилик берсин. Цехтен чыккан калдыктарды кайсы жерде алат, дагы тагыраак айтып коесуздарбы? Даректерине чейин чоң рахмат дейт. Даректерин мен айтайын, бул жана ЛТРден чыккан, репортаж чыккан, ошо эмеде интернеттен карап көрсөңөр, ошол эле чүйдүн сары бир айылы бар экен, ошоктанчы. Мен кааласаңар тактап берсем болот да. Бирок ошо завод ачылыптыр, ошо килограмм 4 сомдон алат деп мен уккам да. Токмок шаарында. Токмок шаарында. Жакшы, кийинки суроону дагы окуп кетейин. Полигонго жакын сайдын суусу агат, ал барып көлмөгө куят. Көлмөнүн келечеги кандай болот дейт. Эми полигондун дагы эмеси бар да, жана фильтрат деп коет. Полигондон агып чыккан кара суу бар да. Ал болсо эми тиги суу бар, нар жакта Аларчинский водохранилище бар. Эми аралыгы алыс, биздики дамба тосуп турат, дамбаны карап турабыз. Эми азыр ошол фильтратты деле кайра күйүп аткан полигонго чачабыз го. Чачып жанагындай муздатып полигонду түтөбүш үчүн ошондой кылабыз. Бирок уже жаңы полигондо ошонун түбү, полигон түбү жанагындай клеенкамен салынат да, геомембрана деп коет да. Ал жерден мындай жердин астында агып аткан сууга тийбейт да. Агып кетпейт. Жана сиз айтып кетпедиңизби, пилоттук долбоор боюнчачы, жаңылбасам Октябрь районунан башталган, Ошол пилоттук долбоор боюнча да кеңири кайра токтоло кетсеңиз, Адил мырза. Жакын арада башка райондордо да башталат дедиңиз. Шаардын бүт райондоруна ушуну кылалы деп атабыз да. Анткени мына өкмөттүн токтому деле чыккан да бул боюнча. Эми мага эмне керек бул жерденчи? Биз муну жасап койсок болот. Болгону эле биздин кала башчыбыздын колдоосу керек мага. Айтканда поддержка керек да. Эгерде колдоп берсе эле мунун баарын ишке ашырса болот да. Ишке ашырып эле тамак аштын калдыктарын эле бөлүп койсок ушул жерде анан түтүн өчөт да. Мунун баарын мен ачык эле айтайын, 1 жылдын ичинде ишке ашыра алам да. Колдоо керек. Бул долбоордун алкагында ошондо тамак аш калдыктары гана өзүнчө салынат, туурабы? Эми мына тамак аштын калдыктары элечи, жана жалпы таштандыдан 30-45% чейин барат да. Ал жерде биздин тамак аштын калдыктары барат, ал жерде жалбырактар барат, жана метан газ чыгарып аткан ошодон чыгат да. Аны өзүнчө жыйып эле, андан удобрение чыгарсак болот да. Калганын жанагындай пластик, кагаз, металл, бөтөлкө, сөтөлкө, тиги айнек-байнектерин баарын өзүнчө бөлүп, аны сатса болот да. Сатып акча алса болот, туурабы? Бул шаардын кирешеси. Анан калган, жарабай калган мусорду делечи кайра иштетип отун кылса болот да. Ал эми ушул пилоттук долбоордун алкагында мындай жарандардын, ушул эле шаардыктарыбыздын өзүнүн мындай катышуусундагы эске алдыңыздарбы? Эми мындай да иргөөнү мындай пропаганда кылуу деген. Ачык эле айтайын, мен билем да, муну азыр иргейбиз деп баштасак деле эч ким иргебейт да. Балким бир 5-10% эле иргебесе, иргебейт. Ошон үчүн биз болсо жана видео көзөмөлдү коелду атпайлыкпы? Азыр деле мына тиги коопсуз шаарды койгондо элечи баары айтып атпады беле, эч ким аны карабайт депчи. Сопсон эле карап атпайбыз. Стоп линиянын астына баары эле токтоп, анткени чөнтөк көрүп атат да. Ошо видео көзөмөлдөрдү коюп туруп элечи, эгерде иргебесе кандай бир чара колдонуп, иргеп келсе жанагындай поощрение кылып, может даже ошол таштандыга төлөбөй эле койсо деп кылып койсок болот да. Андан тышкары жанагындай соц роликтерди, эми чоң кишилерди үйрөтө албаса, жок дегенде жана YouTube'га мультфильм сыяктуу кылып туруп балдарын үйрөтсөк болот эле да. Эми чоң кишилер иргебесе, кичинекей балдар келип туруп айтпаса, ата маяка эмне ыргытып атасың, муну бөлүш керек. YouTube'да жана мультфильмден көрдүм деп эми балдар үйрөнбөсө, чоң кишилерге эми үмүт аз чын айтканда. Наоборот, алар болсо чоң кишилерин беттен алат болуш керек. Сен ишиң эмне, мен таштайынбы, таштабайынбы деп биз мындай эмелик биз го, мындай наглыйбыз го, анча-мынча кишилерди сөгүп сагып, керек болсо чай үйөбүз да. Жакшы, рахмат Адил мырза. Биз болсо маегибизди кайрадан кыска жарнамалык тынуудан кийин улантсак.
5 каналдын түз эфиринде Шаардыктар программасы уланып жатат. Бүгүн биз талкуулап жаткан тема Бишкек шаарынын Таштанды полигонунун абалы. Студиядагы байланыш номерларыбызды эскерте кетейин: 0312 59 20 70 жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Жарнама убагында бизге абдан көп суроо келип калган экен WhatsApp номерубузга. Ошолордон сизге окуп берип койсом. Саламатсыздарбы дейт. Ошол эле полигонго жакын Ак Бата, Калы Сордо жаңы конуштарда кызыл китеп бар. Ошол эле жакта Алтын Казык жаңы конушуна кызыл китеп берилеби? Бул боюнча жооп берген элеңиз, Эми Алтын Казык ошо полигондун жаны эле да. Бул калп айтпасам 1-май районуна кирет болуш керек. Эми бизге кандай? Биз биринчи басып алабыз. Анан кийин бир 5-10 жыл өткөндөн кийин берет да. Ак Ордо деле ошондой болбоду беле. Анан кийин баягы элдер басып алгандан кийин өкмөт каяка барат дегендейчи. Берет болуш керек, билбейм, аны баягы менден чоң кишилер чечпесе биз ошо мусорду эле карайбыз да. Буга чейин көрөрманыбыздан келген суроого окшошуп кетет экен. Абдан 2-3 суроо келиптир да, ошол боюнча окуп берип койсом. Саламатсыздарбы дейт. Клёнка пакет желим идиштерди кайсы жерге тапшырса болот? Адресин толук жазып коюңуздарчы. Башкасын таштаса дагы шаардыктарыбыз нанды ысырап кылып таштабаса болот эле, ишиңиздерге ийгилик дейт. Эмеде бир жаштар жакшы бир приложение, вот тиги приложение иштеп чыкканда Play Marketке кирсеңер, Тазар деген бар. Тазар деп эле жазасыңар. Ошону мындай жүктөп алсаңар болот, соткаңарга жүктөп алсаңар, ошол жерде кайсы жерден пластик алынат, кайсы жерден темир алынат, кайсы жерден бөтөлкө алынат, бүт бар жазылып турат да. Тазар деп турат. Тазар деген ошо приложенияны жүктөп алсаңар, ошо шаар боюнча кайсы жерде канча сомдо алат, бүт бар тең ошо маалымат бар да. Жакшы, жана мен да сизге суроо узаткан элем, ошол сыяктуу эле суроо келген экен. 220 евролук таштанды челектер кайдан алынган? Биздин эле мындай жеке менчик ишканалардан чыкпайт беле ошол эле челектер арзаныраак баада дейт. 220 евро мен башында ойлочу элем, аябай кымбат болуш керек депчи. Бирок мына жакында эле мага сунуш келди. Калп айтпасам Ошто болуш керек. Ошондой завод бар экен. Ошондой эле челектерди чыгарып атат. Анан ошондой челектерди бизге мына 25 000 сомдон сунуштап атат да. Ага караганда 220 евро, азыр евронун курсу эми 100 сом болсо, 22 000 сом болот атпайбы? Ал мындай профессиональный жанагындай заводской контейнер, бизден чыккан контейнерге караганда арзаныраак болуп атат да. Жакшы, жана кийинки суроо. Саламатсыздарбы дейт. Жаңы полигон салынгандан кийин ошондо түтүн толугу менен өчөбү деп кайра сураптыр. Жаңы полигон салынгандан кийин жана 7-чи компонент таштонду иргөөчү завод салынат да. Ошол таштанды иргөөчү заводдо тамак аштын калдыктарын бөлүнүп чыгарат да. Бөлүнүп чыгарып, анан кийин ошондо түтөбөй калат да. Ошондо өрт өчөт да. Дагы кийинки сурообуз, ошо полигондун астында контрольно-пропускной пункт бар дейт, мусор ташыган машиналар үчүн. Ошондо келген мусор салмагы боюнча эсептелинеби же көлөмү боюнчабы дейт. Ал жерде мусор бүт тонна менен эсептелет да, килограмм тонна менен эсептелет да. Көлөмүн каяктан билесиң? Аякта мындай карап эле көлөмүн билиш үчүн көз ачык болуш керексиң да. Ошондуктан бизде тондай машина кирет ал жерге мусор мененчи. Ал жерде бүт килограмм тонна менен веси чыгат. Анан тиги таштан төгүп келгенден кийин бош машинага кайра кирет да. Ошондо нетта таза мусор канча кирди, чыгып жазылып калат. Аякта кадимки программа бар, видео көзөмөлдө турат. Ошол жерге бүт жазылып отчет эметет да. Күнүнө айта кетейин, ошондо полигондун аянтына 1000 тонна мусор кирет да, 1000 тоннадан ашык күнүгө. Эми биз шаардыктар баарыбыз ошол иштейт дегенде, мисалы тазалыктын кызматкерлерин эсибизге алабыз да, алар дароо эртең менен таң атпай 5-те, ал эмес саат 4-тө жумушка чыгышат. Анан ошо сиздин жумуш иш күнүңүз тууралуу айта кетсеңиз. Жумуш күнүңүз саат канчада башталат, канчага чейин иштейсиздер? Эле ошол сиздердин Таштанды полигонунда канча кызматкер эмгектенет? Эми мен мисалы өзүм эртең менен 7-де турам да. 7 турам, балам окуусу бир 8-де башталат да, 8-ге жетпейчи. Ошондон эрте туруп
барып баламды таштап анан кийин жумушка бир ошо 8ге жакын келем да. Негизи 8:30 башталат да, бир жарым саат эрте келем жумушка. Анан бирок кеткенде негизи жумуш 5:30 кетсе, кээде мен ошо бир 9-10 чейин отуруп калам. Кээде жумуш көп болгондо түнөп да калам, чын айтсам, жумуштачы. Азыр мына 5-6 ай болду. 6 ай тиги 2 ай тазалыкта иштедим, биякта мына 3 ай иштедим, 5 ай болуптур да. Жанагындай суббота воскресенье деген жок мендечи. Ошо эс алуу деген жок, эч жерге мындай эс алып эле барып келелекпиз, ошо проекттердин баарын ишке ашырып салалы деп азыр пока без выходных эле иштеп атам да. Жалпы биздин полигондо 43 киши иштейт, 43 киши иштейт. Балдардын жумушу оор, аябай оор. Бульдозерде элестеткиле, бульдозердин ичинде печка жок. Кышкысын -20, -30 балдар иштейт да. Жайкысын ал жерде ысык, жерде да ысык, үстүнөн да куюп калат, ошо -30, 40, 45ке чейин керек болсо ал жерге барат, ошо балдар иштейт. Күнү түн иштейт да. Бульдозер ал жерде тынбайт, күнү түн иштейт да. Балдардын шарты оор, андан тышкары ал жерде баягы иттерди атып кетип атпайбы? Ошонун труптарын өрттөйбүз. Аякта мындай жумуш, чын айтканда, ал анча мынча киши чыдабайт ал жумушкачы. Негизи тазалыктын балдарына деле рахмат айтат элем. Мындай алар кылып аткан жана мусорду таштандыгын тазалап кетип атпайбы? Анча мынча киши чыдабайт ал жерге. Бир эле күн иштеп көргүлөчү, мусор тазалапчы. Башынан аягына чейин мусор сасып, ал бир да киши аякка чыдабайт эле да. Бирок ошон ошол тазалыктын балдарына мен мындай рахматым, ыраазычылыгым, таазимимди билдирет элем да. Молодцы да балдар. Жакшы, WhatsApp номерубузга бир суроо келип калыптыр. Адил мырза, саламатсыздарбы дейт. Мусорный полигондо завод салынып жатат деп 10-15 жылдан бери айтылып келатат го, бирок салынбайт. Эми салынат деген кепилдик барбы дейт. Эми кепилдик айтып атпаймынбы? Жана буга канча каражат керек деп. Каражат кереги жок, каражат бар бул жердечи, бөлүнгөн. Турат каражат. 6.280.000 евро турат да. Анан мына 2019-да эле тендер ойнотулган да. Ойнотулуп анан кайра пандемия болуп калды, кайра токтоп калды да. Бул жерден болгондо эле өкмөт бизге жардам бериш керек, бут тоспош керек да. Анан мындай саясий эрк болуп эле ошо салынат деп эле, ошо азыр мына тендер ойнотобузбу? Тендер ойноттур, кайсы компания утуп алса ошого мүмкүнчүлүк түзүп бериш да. Анан талашып, тартышып, анан баягы жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, анан соттошуп, тигиндей мындай деп созбош керек да. Муну бүтүрүш керек, чын айтканда. Тез арада бүтүрүш керек. Эгерде өкмөт бизди колдоп берсе, кала башчысы колдоп берсе, быйыл деле баштап ошо тендер өткөрүп, анан кийин бир 2 жылдын ичинде салынып калат экен да. Бүтүрүп салса болот. Болгондо эле эми билбейм, баягы бекер айтпайт го, баягы анекдотточу. Кыргызга тиги тозокто казан капкагы жок дегендейчи, бири-бирибизди бутубуздан тартпасакчы. Жумуш оор дегениңиз менен бул жакта каалоочулар чыгып атат да. Сиздерде жумуш барбы? Жумуш боюнча кайда кайрылсак болот дейт. Полигонгобу? Полигонго Аны тактаптыр көрөрманыбыз. Эми ошо полигон жумушуна чыдайбы? Биринчи мына тазалыкта 1628 киши иштейт экен. Биринчи тазалыкка барып мусор тазалап иштеп көрбөйсүңөрбү? Аякка чыдасаңар, бизге точно чыдайсыңар да. Жакшы, рахмат. Анда Адил мырза, ошону менен биздин программабызга бөлүнгөн убакыт аягына келип чыкты. Атайын убактыңызды бөлүп биздин студияга келип бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бул Шаардыктар программасы болду. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек шаардык санитардык полигонунун башчысы Адил Назаров болду. Программаны мен Гүлзат Иманова алып бардым. Саламатта калыңыздар.